Саламатсыңарбы, телекөрүүчүлөр. Бүгүн да айкидо ыкмаларын үйрөнүүнү улантабыз. Бычак менен эгер туура сая турган болсо, кантип бычакты токтотуу керек жана ыкма жасоону улантырып кетсе болот. Бүгүн айкидодо жакшы приемдордун бири кота гаеши деген ыкманы жасап көрөбүз. Жардамчым Азат бычакты түз саят. Мен бычак келаткан линиядан сыртка качып туруп, кота гаеши ыкмасын жасайм. Мурдагы сабактарда үйрөткөндөй эле бычак келатканда мен бул жерде турган болбой, качышым керек болот. Мына сырт тарабына кадам коюп туруп качамын. Эми ушул жерден бычак кармаган колумду кармап туруп, экинчи колум менен жардам берем. Дагы колум сырт жакка кайрый баштайм. Көрүнүп турасыздарбы? Уже ыңгайсыз абалга келе баштады. Бул жерден мага жакшы болуш үчүн экинчи орун менен кадам коюп туруп, кайрый баштайм. Бир орунда иштеген менин колдорум жетпей калат, ошон үчүн экинчи кадам коюу керек болот. Колду эки кол менен кармайм дагы сырт жакка бурай баштайм. Сырт жакка бурганда атандаш жыгыла баштайт. Кадамды коюп туруп, карап турган колду сыртка бурайм. Сыртка кадам коюп, колду токтотуп туруп, эки кол менен кармап, кадам коюп, сыртка ылдыйга карап кайрыйм. Бычакты ушул жерден чыгарып алса болот. Бычакты чыгаруу үчүн колун бир аз ылдыйга басып туруп, мына ооруганда бычакты өзү коюп жиберет. Эгер албасаңар, бычак ылдыйга өзүнө түшүп кетет. Колду кармашып туруп көрсөтөлү. Бул тарабынан кандай көрүнөт экенин байкап көргүлө. Мурда айтып жүргөндөй эле, колум өзү гана иштебейт, мен корпусумду ушул тарапка бурулуш керек болот. Байкап турсаңар, мына колду кайратканда корпусум кошо бурула баштады. Экинчи кадам колду ылдыйга бычакты алабыз. Артыркы жолу жайылып көрсөтөлү. Акырындан көрсөтөбүз. Байкалбаган моменттерди көрүп алсаңар. Бычак коюп жүрөт, сен колун кайраганда бармактар өзү ачылат. Бүгүнкү силерге көрсөтөлдүгөн кыскача айкидо ыкмабыз ушул болду. Бул ыкманын аталышы кота гаеши. Акырындан жасап үйрөнсөңөр болот. Бири-бириңерге зыян келтирбегиле. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Көрүшкөнчө. Максат Орозов, эне тилим. Сыры бар түгөн-бүгөн бууттардын. Тили бар канчалаган ууттардын. Эне тил өз тилиңди баалай билсең, сен адам, сен дүйнөгө улук мансың.